Мөнбай Байзақовада жол кырсып, бақта ежегін сүзіп кетті. Видео авайлаңыздарчы, пожалуйста. Дубайда дайынсыз болып жатқан қырғызстандық қыз табылды. Тышкы иштер министрлиги буга чейин Дубай шаарында дайынсыз болып жатқан қырғыз жараны табылганын билдирди. Анын жүргөн жери аныкталды жана аткарылган иштердин натыйжасында ал туугандарына аман-эсен кайтып келди деп айтылат маалыматта. Бишкекте 3 автоунаа сүзүштү. Бүгүн 1-ноябрда саат 7:15 Бишкек шаарындагы Байтик Батыр көчөсүндө жол кырсыгы болду. Кулатов көчөсү менен кесилишкен жерде 3 автоунаа сүзүшкөнүн күбө болгон окурман билдирди. Испанияда суу ташкынынан каза болгондордун саны 158 адамга жетти. Испанияда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам пайда болгон суу ташкын акыркы 50 жылдагы эң чоң сел болду. BBC'нин маалыматына караганда каза болгондордун саны 158 адамга жетти. Кеминде 155 адам Валенсия автономиясында, дагы 2 Кастилия-Ла Манчада, бир адам Пайпорта муниципалитетинде каза болду. El País жана El Mundo басылмаларынын маалыматына караганда суу каптаган жолдордон 300гө жакын адам тыгынга учурап, көптөгөн муниципалитеттер ичүүчү суусуз калышты. Валенсияда 75 миңдей адам электр жарыгысыз калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги суу каптаган жайлардан, унаалардан сөөктөрдү издөөнү улантууда. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, Москвада биринчи эмне көйгөй десе документ иштерин айтышат. Сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод, паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срок бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Базадан 100% чыгат. Байланыш номери +7977 388 36 32. Иса Байке жооп берет, чала бериңиз. Орусиянын Брянск шаарында Украинанын учкутсуз учактары жок кылынды. Орусиянын Брянск шаарында 4 украиналык учкутсуз учак жок кылынды. Бири турак жайга учуп кирип, жергиликтүү тургун жабыркаган. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Орус бийлигинин маалыматы боюнча дрон көп кабаттуу үйгө учуп кирген. Анда үйдүн терезелери, балкону жана фасады жабыркаган. Бир нече сааттын ичинде абадан коргонуу системалары 50дөн ашык учкутсуз учактарды атып түшүрүштү. Курск облусунда 20, Брянск облусунда 18, Орел облусунда 4, Белгород облусунда 3, Крымда 1 учкутсуз учак. Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөө иштери бүгүн да жүрүп жатат. Бүгүн 1-ноябрда Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөө иштери таңкы саат 7:45 башталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жумгал районунда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, Ички иштер министрлигинен болуп 81 кызматкер, жергиликтүү жарандар менен жалпы 107 адам жеринде издешет. Издөө иштери жеринде министрдин орун басары Шамаркановдун жетекчилигинде жүрүүдө. 16 октябрь күнү ата бала мал кайтарууга жайлоого кетип дайынсыз жоголгон.